микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Жети-Күз шайлоо округу Малиев. Урматтуу коллегалар, ушул өткөн күндөрү биздин топ Баткенге барып келди, бирок шайхы өзүн жардам берип келди. Мен дагы ошо кошулат элем ошого. Андан сизден өтүнүч, төрага менен биринчи айлыгымды, депутаттык айлыгымды ошо Баткен фондуна которуп коюңузду өтүнөм. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Арбаңыздар, урматтуу депутаттар. Биз өткөн жумада Ата журт Кыргызстан Талиева. Өткөн жумада Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаттары кечеги Кыргыз-Тажик жаңжалынан кийин биз фракциянын атынан гуманитардык жардам менен барып элге, журтка ошол жардам көрсөтүп келдик. Анан биз фракция да карадык бул маселени. Анан кечээ күнү комитетке комитетке да алып чыктык. Жалпы Кыргыз Республикасында Жогорку Кеңештин депутаттарынын атынан, Тажик Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарынын атына кайрылуу бар эле. Ошол күн тартибине киргизип койсоңуздар, сиздер менен макулдашышыбыз керек болуп атат, макулдугуңуздар керек. Ошону күн тартибине киргизип койсоңуздар. Комитеттен өткөрдүк кайрылуунун долбоорун. Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Бир атадан сураган экен, кайсыл балаңызды жакшы көрөсүз деп. Ошондо ал айтыптыр, кайтып келген чекти сапарда баламды жакшы көрөм, чоңойгон чакты кичүү баламды жакшы көрөм, айыккан чакты ооруп аткан баламды жакшы көрөм, бутуна турган чакты колу жука жарды баламды жакшы көрөм деп. Кыргызстандын ар бир айылы, ар бир булуң бурчу биздин мойнубузда өтүлүн алганбыз. Бардығына тегіз қам көрішіміз керек, қызмат қылышымыз керек. Бирок бүгүнкү күндө эң көп каржы алып турган, жардамга муктаж болуп турган, башына иш түшүп турган бир регион бар, анын аты Баткен облусу. Быйылкы көңүлдү ушул облуска көбүрөөк бөлсөк, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кылсак абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн бир топ сунуштарым бар эле. Биринчиден, чек ара маселеси жөн эле сүйлөшүү менен бүтпөйт экен, көрдүңүздөр. Армия күчтүү болуш керек экен, ошон үчүн армияга модернизацияга абдан чоң көңүл бөлөлү, бул өтө маанилүү. Каражат бөлүш керек болсо каражат бөлөлү. Биздин аскерлерге чоң рахмат. Экинчиден, чек ара маселесин чечүү үчүн ал жактан адамдар көчүп кетип калбаш керек. Биз Баткен элине рахмат айталы. Ошол жерде ушунча кыйынчылыкка карабастан жашап атканына. Жапырт көчүп кетип калса, маселенин бардыгы ошондо чыгат. Көчүп кетпеш үчүн иш жумуш орундарын түзүш керек. Билем азыр мамлекеттин чама чаркы чектелүү. Ошон үчүн ишкерлерге шарт түзүп берели. Ким эгерде ошол жакта жумуш орундарын түзсө, ошолорго налоговый каникул болбайлыбы? 5 жылга налогдон бошотолу. Ким эгерде фабрика курса, цех курса, завод курса, жумуш орундарын түзсө, бул өтө маанилүү. Үчүнчүсү, биз билгенден быйыл 11,5 миллиард сом айыл чарбаны колдоого бөлүнөт деп атат. Ошону жеке колдорго бербестен, жеке колдорго берсең көпөсөр алат экен да, иштетип коет экен, эртең бир күнү дайын таппай калабыз. Андан көрү мен суранат элем, ушул Баткен жергесине суу чыгаралы, анткени ким барса билет. Кадамжайдан Лейлекке чейин мындай такыр жерлер аябай көп. Ушул багат иштели. Анан жолдорун курууга көңүл бөлөлү. Анткени өткөндө көрдүңүздөр. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз ушуну айтып элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү, ошол жерде барып акыбалды караган, бул да өтө маанилүү нерсе. Анан биздин Султанбай агайыбыздын дагы бир сөздөрү бар экен. Фонд түзөлү, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча. Анда эмес азыр Султанбай агайга сөз берели, өзүнүн ойлорун, сунуштарын айтсын. Чоң рахмат. Рахмат.